Достор, жол жабык. Зимекадан чыккандан кийин Ташкентке жетпей. Кыскасы жолго чыкканда абайлагыла. Погода жакшы эмес. Полный жол жабык. Кыскага кетти. Азыр жөнүнө тыгылат да. Жетип кетеби? Жолда жамын табылбай турат досым, баратсен. Канчадан берем? Assalamu alaikum туғандар. Зардышыңер болбосо жолго чыкпай эле койгула. Каракөлдөн Ташкентке көздөй келатканда Разан сай айылына жетпей көчкү түшүп 2 сааттан бери жол тыгынында турабыз. Элдик тасма төө ашууда кары жаап жатат. Украинадагы согуш аяктоо алдында турат. Путин. Орусиянын президенти Владимир Путин 9 майда өткөн маалымат жыйында Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуудан баш тартпай турганын, бирок жолугушуу тынчтык келишими толук макулдашылган шартта гана боло турганын билдирди. Москвага келе берсин деди ал. Ошондой эле жолугушуу 3-өлкөдө да өтүшү мүмкүн экенин, бирок ал даяр документке кол коюу үчүн гана барарын кошумчалады. Путин Киевдин 6 майдан тарта тынчтык орнотуу сунушуна эмне үчүн жооп бербегенин түшүндүрдү. Анын айтымында Украина Орусиянын сунушунан 2 күн өткөндөн кийин гана альтернативдүү датаны сунуштаган. Бул жөн гана макул болгусу келбегенинен кабар берет. Ошондой эле Путин Трамптын тынчтык режимин 11 майга чейин узартуу жана туткундарды алмашуу демилгесин Орусия дароо колдогонун, бирок Украина тараптан туткундарды алмашуу боюнча кадам болбогонун кошумчалады. Жалпы сүйлөшүү процесси тууралуу айтып жатып Путин азыркы жаңжалды батыш элиталарынын Орусиянын кызыкчылыктарын көп жылдар бою тоготпой келгенинин, НАТОнун кеңейүүсүнөн баштап 2022 жылдагы Стамбул келишиминин үзгүлтүккө учурашына чейинки окуялардын натыйжасы деп атады. Иш аягына чыгып баратат, деди Путин. Ал Европада окуялардын маңызын түшүнгөн саясий күчтөр бара-бара күчөйт деген үмүтүн да билдирди. Булак баракелди. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи.
Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. Бир сомдон 10 сомдон да болсо жардам бергиле. Аныч.